Кыргыз Республикасынын президентин жана парламенттик шайлоодо башка өлкөлөрдө дагы эки тараптан тең эрежелер сакталат. Айта кетсек, 2021 жылдын 10 январында өтө турчу парламенттик жана президенттик шайлоого карата азыркы учурда 28 өлкөдө 45 шайлоо участкасы даярдалган. Муну менен катар мурдага караганда добушканалар көбөйгөнүн байкасак болот. Анда кабарланганда мурдагы шайлоолордо Орусияда 12 тилке иштеген. Москвада 3, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут жана Южно-Сахалинск шаарларында да уюшулган. Москвага кошумча 1 тилке жана Тюмень шаарына 1 тилке ачуу пландаштырылды. Процедуралык маселелер чечилсе, жалпы добушкана 14-15ке жетиши мүмкүн. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү мындай дейт. Постановлением Центральной избирательной комиссии на настоящий момент Кыргыз Республикасынын президентин жана парламенттин шайлоодо башка өлкөлөрдө дагы эки тараптын тең эрежелери сакталат. Айта кетсек, 2021 жылдын 10 январында өтө турчу парламенттик жана президенттик шайлоодо азыркы учурда 28 өлкөдө 45 шайлоо участкасы даярдалды. Муну менен катар мурдагыларга караганда добушканалар көбөйгөнүн байкасак болот. Странах мира были образованы за пределами Кыргызской республики. Андан сырткары Борбордук шайлоо комиссиясында чет жактагы шайлоочулардын укугун коргоо боюнча отурум болуп өткөнүн кошумчалады. От граждан, проживающих за рубежом, а также... Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандан башка чет жактагы шайлоочуларга да мүмкүнчүлүк түзүп, алардын укугун коргоо боюнча отурум кылдык. Биздин эң алгачкы милдеттерибиз чет жактагы жарандарыбыздын укугун коргоо. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Үгүтөнөктүгү 15 декабрдан 9 январга чейин болот. Борбордук шайлоо комиссиясы чет жакта жашаган шайлоочуларды өздөрүнүн тизмесин Тизме.gov.kg сайтынан текшерип алууга чакырат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин 5 октябрда Бишкекте болгон нааразылык акциялары ири башаламандыкка айланган. Айдай Талайбек кызы, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.